болду. Аллахтыкыдан, меники эмес. Мектеп болсун деп туруп алдым да. Мектеп. Аддар аля хайр кафаилихи. Жакшылыкка ишара кылып коюш, анын кылчысы сыяктуу. Сондар караңыздар, азыркы учурда биз көпчүлүгүнө үргүп отурган апабыз үйүнө келдик. Бул апабыз 82 жашта. Ушул жаш аралыгында өзүнүн пенсиясын чогултуп, 3 жолу чоң ажылыкка жана 5 жолу кичи умра барып келген. Жана ошондой бул апабыз өзүнүн жерин жана үйүн мечит үчүн атайын берип койгон. Ошо апабыз тууралуу силерге бир аз көргөзүп маалымат беребиз. Аллахтын үйүң жанында азан угулуп турса, кандай сонун. Ошо азан деле угуп турсам, өлүп калсам ушул мечитте мен чөгүп чыкса ошол жерден бөлүп салса, ошол жерден узатып койсо деген ой менен мечит эле деп туруп алдым да, ушу мечит эле болсун деп туруп алдым да. Сиздин атыңызды коелубу, апа, Азиз апа атында мечит деп коелубу дегенде, ана биз айттык да, жок, мен андайга эметип айта албайм, оозум барбайт. Ким салдырды, мээнет кылып, ошол өздөрү билсин, кимдин атынан койсо да, эркектики болуш керек да, негизи. Аялдын аты болгонго болбойт, мен туура көрбөйм дедим да. Мен Алла көрүп турат, Алланын ыраазычылыгы үчүн, келе кой отур. Алланын ыраазычылыгы үчүн деп ошентим да. Анан кийин ошондон ана бир күнү маркум деп жазылып бир темир таш алып келип кайтып. Ана маркум дегенде бизде кыргызда